Бул биримдикте 200 миллион калк бар. Аскерлердин саны 65 миллион. Коргонуу үчүн 54 миллиард доллар коротот. НАТОдон 2 эсе бай. Бул биримдик үчүн өтө көп курманчылыктар берилди. Бул биримдик Түрк өлкөлөрүнүн биримдиги. Жакында эле 6 ноябрь күнү өлкөбүздө Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити өтүп, олуттуу чечимдер кабыл алынды. Мисалы, жаңы орток алфавит, жаңы орток акча, орток аскердик күч, визасыз режим сыяктуу бир катар олуттуу долбоорлор ишке ашканы турат. Бул долбоорлор кээ бирлерин сүйүнттү, кээ бирлерин күйгүздү. Эмне үчүн бизде евро биримдик, Британ шериктештиги сыяктуу биримдиктерди кура албайбызбы? Алар тилдери, маданияттары бири-биринен алыс болгон элдердин арасында биримдиктерди куруп атса, биз эмне үчүн бир динди карманып, бир тилди колдонуп, бир канды жана жанды бөлүшүп жашаган элдердин ортосундагы биримдикти кура албайбыз? Улуу Туран кыймылынын тарыхы тууралуу буга чейин каналыбызда чыгарганбыз. Дал ошол жактан кеңири көрсөңүз болот. 1951 жылы Франция, Италия, Батыш Германия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды өлкөлөрү көмүр жана болот өндүрүү жаатында биримдик курушат. Кийин убакыттын өтүшү менен бул биримдиктин мүмкүнчүлүгү чоңоюп олтуруп, 42 жылдан кийин 1993 жылы евро биримдикти курушту. 1999 жылы болсо евро акча бирдигин кабыл кылышты. Чек араларды жокко чыгарышты. Жалпы 27 өлкө болуп, калкынын саны 445 миллионго жетти. Башкача айтканда, эгер евро биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдүн бирөөсүнө кол салган өлкө 445 миллиондук калкы бар, 18,8 триллион долларлык казнасы бар, 27 өлкөгө согуш ачкан болот. А бизде кандай болду? Ачыгын айтканда 90-жылдарга чейин түрк тилдүү элдердин биримдиги тууралуу сөз болушмундай турсун, атүгүл Түркиядан башка түрк тилдүү өлкөлөрдүн эгемендиги жок болчу. Совет режими жаңы курулган маалда Алашордо Туран аттуу кыймылдардын максаты түрк тилдүү элдердин башын бириктирүү болуп саналган. 1926 жылы Бакуда биринчи туркология курултайы өтүп, кийин курултайга катышкан элимпоздордун дээрлик баары өлтүрүлдү. 37-жылдагы сталиндик репрессияга кабылгандардын арасында да дал ушундай мүдөөнү кармангандар шейит кетишкен. Андан кийин болсо тил үчүн, улуттук иденттүүлүк үчүн аракет кылгандар өлүмгө дуушар болбосо да, көп жылдар бою түрмөлөргө камалышкан. 50-60-70 жылдар болсо, бул мүдөө үчүн өлкөнү өнүктүрө баштагандардын мүмкүнчүлүктөрү дароо чектелип, өз өлкөсүнөн алыстатылган. Мисал алсак, Исхак Разаков, Болот Мамбетовдор. 80-жылдардын аягында гана тил эркиндиги, көмүскөдө калган чыгаан инсандардын эркин изилдениши, дин тутуу эркиндиги деген сыяктуу артыкчылыктар таанылып, 90-жылдардын башында советтик режим биротоло кулады. Түркистан өлкөлөрү биротоло эркиндикке чыкты. Жыйынтыгында Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан жана Азербайжан эркин өлкө боло алды. Бул мүмкүнчүлүктү бирөө дароо колдоно алды. Бул Түркия болчу. Заматта бул өлкөлөрдү Түркиянын ошол кездеги премьер-министри жана президенти Тургут Өзал расмий түрдө таанып, элчиликтерин алгачкылардан болуп ачты. Артынан эле 1992 жылы Өзал Анкарада түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммитин уюштуруп, бул саммитке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Азербайжан катышты. Муну ошентип, Түрк мамлекеттер уюму атүгүл улуу Турандын алгачкы пайдубалы курулду. Бирок бул пайдубал үчүн бир президенттин жаны курмандыкка чалынды. 1993 жылы Тургут Өзал ууланып өлтүрүлдү. Ооба, анын өлүмү тууралуу ушул күнгө чейин расмий маалымат бериле элек. Бирок анын чоң күнөөлөрүнүн бирөөсү бул жогоруда аталган уюмдун пайдубалын куруу болчу. Касым Тыныстан уулу, Магжан Жумабай уулу, Эшеналы Арабай уулу биримдик үчүн кантип жан беришкен болсо, Өзал да бул биримдик үчүн ошентип жан берди. 90-жылдары түрк тилдүү өлкөлөр чогулуп, кеңешмелерди өткөзүшсө да, олуттуу кадамдарга бара алышпай жатты. Себеби бул мезгилдери аталган өлкөлөрдүн баарында экономикалык каатчылык өкүм сүрүп турган болчу. 2009 жылы Азербайжандын Нахчыван жергесинде уюшулган саммитте Кыргызстан, Түркия, Казакстан жана Азербайжан өлкөлөрү Түрк кеңеши уюмун, башкача айтканда Түрксой уюмун түзүшкөндүгүн ачык жарыялады. Кийин аталган өлкөлөрдүн ортосунда мамиле карым-катнаш жакшырып олтуруп, 2018 жылы Венгрия байкоочу катары кошулса, 2019 жылы Өзбекстан кеңешке толук мүчө болуп кошулду. 2020 жылы Карабак согушу болуп, Азербайжан 1994 жылы Арменияга тартырып жиберген жерлерин кайтарып алды. Согушта Түркиянын жаңы чыккан заманбап куралдуу күчтөрү маанилүү роль ойноду. Бул окуядан кийин
түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдиги канчалык маанилүү экени дагы бир ирет тастыкталды. 2021 жылы Азербайжан менен Түркменистанды араздаштырган, канча убакыттан бери тагдыры чечилбей келе жаткан Каспий мунай кенин ортодон иштетүү боюнча келишимге кол коюшту. Андан кийин эле Кыргызстан менен Өзбекстан канча жылдан бери чечилбей келген чек ара чырларын чечүүгө жетишти. 2021 жылдын 12 ноябрында жума күнү Стамбулда өткөн саммитте Түрк консейи Түрк мамлекеттер уюму деп ачык жарыяланды. Бул жолкусунда Түркменстанда байкоочу катары кошулду. Жогоруда айткандай, Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитинде орток акча, орток алфавит, орток аскер, визасыз режим сыяктуу долбоорлор каралды. Келиңиздер, бул долбоорлорго бир кыскача көз жүгүртүп өтөлү. Орток алфавит. 1926 жылы Баку симпозиуму уюшулуп, симпозиумда Касым Тыныстан уулу биз түрк тилдүү элдер бири-бирибизди дагы да жакшыраак түшүнүп, биримдикте боло алышыбыз үчүн латын арабине өтүшүбүз керек деп айтып чыккан. Себеби бул мезгилдери Осмон дөөлөтү кулап, ордуна курулган Түркия мамлекети арабчаны чанып, ордуна латынча колдоно баштаган болчу. Башка өлкөлөрдүн да колдонгон араби арабча болчу. Симпозиумдан кийин латынчага өтүштү. Өлкөбүз болсо 1927 жылы латынчага өттү. Ал эми 1940 жылы кириллицага өттү. 1929 жылы Азербайжан латынчага өткөн болчу. 39 жылы кайра кириллицага өткөн. 1991 жылдардан баштап кирилл жана латын колдонула баштады Азербайжанда. 2001 жылы гана биротоло латынчага өттү. 1993 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин вице-премьерлеринин ортосунда латын арабине көчүү жөнүндө меморандумга кол коюлуп, бирок Кыргызстан эч кандай иш жасай алган эмес. 2003 жылыда Кыргызстан кириллден латынчага өтүүнү пландады. Бирок Орусия тараптан кысым болуп, латынчага өтүү иш аракети убактылуу токтотулду. 2007 жылы болсо Казакстан латынчага өтүү зарыл экендигин баса белгилеп, бул жаатта аракеттер башталган. Учурда уюмга мүчө болгон мамлекеттердин дээрлик баары латынчага өткөн. Бир гана Кыргызстан кирилл алфавитин колдонот. Уюм тарабынан кабыл алына турчу орток алфавит эң алгач түрк биримдигинин расмий жазышууларында гана колдонулгандыгы менен кийинчерээк мамлекеттер тарабынан расмий түрдө кабыл алынары пландалууда. Албетте бул сырткы кээ бирки өлкөлөрдүн таасирин азайткандыгы үчүн бул саамалыкка караманча каршы болуп, атүгүл ар кандай кысымдарга да барышы толук ыктымал. Эгерде уюмга мүчө болгон өлкөлөр бир алфавитти колдоно башташса, бул келечекте бири-бирин дагы да жакшыраак таанып түшүнүүдө чоң жардам болот. Бул болсо биримдикке алып келет. Жыйынтыгында бүткүл түрк тилдүү өлкөлөр бирге турган болсо, бизге каршы чыга турган империя калбай калат. Тарыхта муну биз далилдегенбиз. Аскердик жактан кызматташуу. Түрк тилдүү элдер баатыр келишет. Ошол эле кезде тартип, кол башчыга баш ийүү деген нерсе мыкты калыптанган. Биздин аскерлердин эң башкы мүдөөсү Аллах жолунда мекен коргоп атып шейит болуу. Шейиттик бул жигиттин үйлөнүү тоюндай эле кубанычтуу абал. Мүдөөсү өлүү болгон элди жеңүү мүмкүн эмес. Тарыхта бул ишеним менен биз нечелеген душманды чөгөлөтүп келгенбиз. Ошол эле кезде биздин жашоо шартыбыз согушууга ылайыктуу болгон. Көчмөн жашоосу кудум эле аскердик база сыяктуу. Тамак маданиятыбызда жөнөкөй күчтүү. Улуттук оюндарыбызда согушка ылайыктуу. Улак тартыш, эр сайыш, ат чабыш жана башка ушул сыяктуу оюндар. Музыкалык аспаптарыбызда согушууга дем берип турат. Мисалы, комуздун ыргагы, ритми согушта чуркап бараткан атты элестетет. Эгерде түрк мамлекеттеринин орток армиясы боло турган болсо, анда бизге сырткы душмандар тиш кайрай албай калат. Учурда орток армияны куруу боюнча расмий түрдө эч кандай кадамдар ташталбаса да, Түркиянын инсансыз тик учактарынан, коргонуу системасынан олуттуу түрдө пайдаланылып жатат. Бирок ким канча учак алгандыгы тууралуу так маалымат жок. Демек, бул жашыруун болгон сыр түрк тилдүү өлкөлөрдүн олуттуу түрдө даярданып жаткандыгынан кабар берет, деп эсептейт кээ бирки серепчилер. Аскердик тажрыйба алмашуулар, машыгуулар, аскердик билим жактан жардамдашуулар, биримдиктер жакын арада курула турган орток армиянын сүйүнчүсү десек болчудай. Эгерде бул орток армия курула турган болсо, эмне болот? Аскерге жарактуу жарандардын саны 65 миллион болгон бир армия бар болот. Аскерлик курга жеткендердин саны жыл сайын 3 миллион болот. Ал эми дасыккан аскерлердин саны 750 миң болот. Аскерлердин саны боюнча дүйнөдө 6-орундагы армия болобуз, иншалла. Жакынкы 10 жыл ичинде уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн аскердик күчтөрү толук